Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты. 22 уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Табылды аман дегенде жүрөгүм басылган, эми өзүңдү тааныбай шашылып калдым. Кудай назар какбаштын кордугун көрүп жатып, жүрөгүм окуп калыптыр. Өкөөңдү көрүп, кабагым ачылбадыбы? Кууралдын белин ашаар күн келди. Эримек муну айтып, мууну бошоп, эреркеп ыйлап жиберди. Табылды сөзүн угуп, айран таң калды. Айтчы Элдияр, бул кандай кеп? Аныктап баян кыл. Мойнуңа аркан асылганын айтпаган элең го. Эримектин сөзүн угуп дал болуп турам. Сана аркатпай чыныңды айт. Жолдо муңдуу үн уксам, жолотподуң. Сөзүңдү жооткотуп, тоготподуң. Кудай назар жакшы деп, энеңди жакшы бакты дедиң. Эрмегиң баатыр болду деп сүйүнттүң. Элде душман бар десем, менин сөзүмө ишенбейсиң деп таарындың. Аягында минтип калпыңды эптей албай күйүнттүң го. Кызыл эт кезинде кызматты бол жошуп, катуу айтышкан анткана, эмчектеш болгон сүт кана. Кордуга өткөн калмактын шам шаарлап каны төгөйүн, ажалым жетсе алышып жатып ошондо өлөйүн. Табылды оолугуп, ачуусун тыйып, соолугуп, Элдиярдан кеп сурап турганда, акылман Элдияр баатырга мындай деп жооп берди. Эрмен кандын баласы Эртабылды сен элең. 2 жашта кошулган, эмчекти бирге эмишкен эзерки жолдош мен элем. Элиңде турганда эпкин тийбес жиберең, катаган элиңне кара тоодой белелең. Сөзүмдүн аныгын угуп анан жемеле. Кудай назар шалы менен аталаш бир туугансың. Алтыбайдай калмакка ар кандай кызмат кылгансың. Алардын кылганын ар дайым кечип тургансың. Биринчиден айтайын, Эрмен кан атаң өлгөндө сен 9 жашта элең. Жесир калган энеңден, жетим калган өзүңдөн энчим бар деп малыңды 3 бөлүп, көзүңдөн кан агызган. Экинчиси, атаңдын ашын бердирбей, айылды жаамат кылып кондурбай, гербендерди жол жүрдүрбөй, элге кеңеш кылдырбай, ашка арналган малыңды уурдап, 5 жылга чейин аш бердирбей, мууздап бээлериңди сойгон. Үчүнчүсүн айтайын, сен 14 жашка чыгып, Эрмен канга аш бердиң. Байгени зордук менен алып, мойнуңа чылбыр салып, муунтуп чыгып алганда, 40 жигит жалпы барып, калмакты карсылдатып, өзүңдү ажыратып алганда, коркконуңдан кой берип, кошомат кылып, бул күнөөсүн кечкенсиң. Бирок чалгалмакка кетерде буларга кабар кылып, кеңеш салбай кеткенсиң. Былтыркы өткөн күздө ат башынын түзүндө Кудай назар Алтыбай ичинде арамды койлоп, Кочкорго көчкөндө гербенчиңди өткөрбөй, улуу жолду тоскондо Кудай назар Какбаш менен Алтыбайды кармап өлтүрүп, башкасын аман койсок, катаган элин карчабай бир кишидей болсок деп айтпадым беле? Эрмегиң анда жок беле? Орой чарай 4 көзүң менен мени карап, аксакалын сыйлайм, Алтыбайды кыйбайм деп жанымды өрттөгөнсүң. Кечээ сен тилден калып, эсиңди билбей танып ооруп жатканда, Элдияр менен Эрмегиң барып, чымындай жаныңды сурап калың эл түрөө кылганда, Кудай назар Какбаш чалгалмакка ооруп жатканыңды билдирип, камынып келүүсүн суранып, кат жазып, катына мөөрүн басып, ортончу уулу Олжобайды жиберген. Чалгалмак ошон үчүн озунуп сага биринчи келген. Андан кийин чалгалмак жылкы алып, артынан биз кууп, баарын жылас кылганда, сенин томугуң жара ок тийип, толгон албай турганда Табылды октон өлдү. Таласка сөгүн көмдү деп кабар угуп, Кудай назар калкка дүрбөлөң салып, элди бул жерге көчүрүп келген. Ак кийизге салдырып, Алтыбайды кан көтөрүп койду. 40 жигитти кармап, кыл арка менен байлап, кыркасы менен сабады. Эрмегиңди кармап, байлап, эси огончу тепкилетип, 2-3 күнү сабады. Анан орго алып, барып салып, башы көзүн жарып, колун сындырып асып салды. Эл коркконунан жашыды. Үй бүлөңдү бөлүп,
үй башына бір-бірден олжа кылып алды. Алар айласы жоқ отун алып, қой бағып, оокат үчүн жан бақты. Кечээ мен дарга келип, элден кабар алганда кароолчу болгон калмактар мени байлап алышып, катыра сурак алып, карсылдатып токмоктоп, башымды жарып, эсимди оодарып, байлап алып барып, Эрмектин жанына орго салды. Катуу таштап ийген окшойт, кабыргаларым сынды. Кардыгач менен Чачкей каймак токоч уурдап, бизге кат менен кошо берип, 3 күндөн соң экөөбүз качтык. Чачкей менен Эрмектин батасын алып, мен сага келдим. Эгер сага Кудай Назардын кылганын жалган эмес, чын айтсам, капаланып кайгы тартып калмаксың. Элиңди ойлоп, эттенбей, үй бүлөңдү эстеп күйүп, санага башың салмаксың. Оорудан чала айыгып, калмакка барсаң, ошол эле күнү сомдомок. Мен өзүңдү аяп, калп айттым. Жалганым жаман болдубу? Жаныңа зыян алып келген жок. Эрмектен уктунга барды. Эл четине келдик. Эми айласын табалы. Табылды Элдиярдын сөзүн угуп, досуна ыраазы экенин билдирип, баштагысындай жарк этип кабагы ачылып, эки досунун оюн сурап кеңешти. Элдияр, биз сынакка Эрмекти жиберели. Элдин пейилин сынап көрөлү. Табылды аман келе жатат дегенде калың журттун арбагы көтөрүлүп калса эмне болду? Эгер Алтыбайга алымсынып калса, биздин келгенибизге сүйүнбөй эле калмактардын көзүн карап калат. Жана Кудай Назар менен Алтыбай кандай иш кылар экен деди. Табылды менен Эрмек макул табышты. Гер табылга атты мингизип, келиштире кийгизип, аны элге сүйүнчү жиберишти. Эрмек айылдын башын белестен сүйүнчүлүп чапкылап келе жатканда, Кудай Назардын кулагы чалып, табылды деген үн тукканда, жыгыла жаздап, чочугандан бакырып, чакчайып карап калды. Эрмек айыл аралап, Кудай Назарга жетип, андан кийин Алтыбайга барып, ага дагы сүйүнчү айтты. 6000 түтүн катаган Эрмектен кабар угуп, табылдыны көрүүгө уап-чуап айылда киши калбай баары жөнөп калышты. Эрмектин көргөн көзү кубанып, Алтыбай кандын үйүнө түшүп, сүйүнчү сурап калды. Алтыбай сүйүнчүгө ат, 300 түтүн кишини букара кылып, калк, жерине тон, энчисине мал, 300 түтүн элден алым алып тургандай аксакал кылып жол бермек болот. Эрмек Алтыбайдын жообун угуп, Кудай Назарды көздөй аттанат. Кудай Назар табылдын укканда, кууп айталын токунуп, элден мурун кетип калыптыр. Эрмек анын дайын угуп, гер табылга ат менен артынан куюндап жолго кирди. Кудай Назар табылдыга жетип, балтенин салып, жабышып, мындай кеп салат. Айланайын табылды. Найзадан калган желегим, атамдан калган белегим, жалгызым, менин медерим, жалынбай анан кантейин. Кечигип келбей калганыңда сагындым абдан. Жүзүңдү аман көрдүм, эми менде арман жок. Арызымды укчу, энеңдин сырын ким билет? Ээликме бейжай жан экен, кишинин тилин албаган өжөрлүгү бар экен. Үйгө тынчы олтурбайт, эрмеги мал, ардагың аз күндө келет. Азбай тозбой олтургун, алдыңа аюудан талпак салайын десем, тилимди албады. Карындашың Кардыгач кандай курган бала эле. Канзаада сымал бир жигит кайындап куда болом деп келсе, эриктим, малга барам. Энеме эрмек болуп, ээрчип малды жаям деп киши көзүн карабай кетти. Эркекчи өсүп калган неме козунун артынан ээрчпей жүрө албайт экен. Мен дагы эркин жүрсүн мейли, эс тартып өсүп кетер деп эркине койдум. Чачкей балам кантсин, жалгызым үйдө жок болсо, бекер жатканым болбос. Элим жаман көрбөсүн деп, балтасын колуна алып, отун алып, суу куюп, тилек кылсам берет деп жүрөт. Келиндик кылып жашынып, бизге каттабайт. Байбиче болчу киши экен. Сарамжалын көргөндө айылдын баары жактырат. Өзүңдүн жалгыз туягың шайын бетке бозала болуп калбасын деп боор тарттым. Көз тийип калбасын деп аяп, аш тойго ээрчиткен жокмун.
Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эртабылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын келерки дүйшөмбү күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Актан Тыныбековдун вариантында Эртабылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова, текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.